Арбагыла балдарым. Кыргыз тили сабагы 21 май күнгө бейшемби. Темабыз зат атоочту кайталоо. Сабакта эмне кылабыз бүгүнкү сабагыбызда? Абстрактуу жана конкреттүү зат жөнүндө тереңдетип түшүнүк алабыз. Энчилүү жана жалпы зат атоочторду мисалдар аркылуу түшүнөбүз. Буга чейин зат атоочту өткөнбүз. Эми ошол жылдын аягында, чейректин аягында мына ошол зат атоочубузду жыйынтыктап, бышыктап кайталайбыз. Зат атооч деген эмне? Зат атоочтор булар заттардын атын билдирүүчү сөздөр, Көзгө көрүнгөн нерсенин баары зат, жандуу, анан жансыз зат болот. Эми ошол заттын атын атаса, бул зат атооч болчу. Зат атоочтор конкреттүү, анан абстрактуу зат атоочтор болуп бөлүнөт. Конкреттүү зат атоочтор деген эмне? Биз буга чейин өткөнбүз чейректин башында конкреттүү зат атоочторду. Кандай эле эсиңерге салып көргүлөчү. Көз менен көрүп, кол менен кармап таанууга мүмкүн болгон заттарды конкреттүү зат атоочтор дейбиз, Мисалы, адам, бала, отургуч, карандаш, түлкү, тоо, суу жана башка. Көз менен көрө аласың, кол менен кармай аласың. Булар конкреттүү зат атоочтор болчу. Ал эми абстрактуу зат атоочтор деген эмне эле? Биз өткөнбүз. Абстрактуу зат атоочтор булар адатта адамдын эс акылы аркылуу билүүгө, таанууга мүмкүн болгон заттык түшүнүктөрдүн аттарын билдирүүчү сөздөрдү айтабыз. Адамдын оюнда гана жаралат бул. Муну кол менен кармай албайбыз, көз менен көрө албайбыз. Мисалы, акыл эс, ой, бир нерсени ойлойсуң, Эмне деген суроого жооп берип, бул зат атооч болот экен. Кыял, кыялданасыңбы? Адамгерчилик, балалык, тилек, жакшылык, жамандык жана башка ушул сыяктуу көз менен көрүүгө мүмкүн болбогон, кол менен кармоого мүмкүн болгон заттарды абстрактуу зат атоочтор дейт экенбиз. Булар эмне деген суроого жооп берет экен. Эсиңерге түшүрдүңөрбү? Анда жакшы. Жана ошондой эле зат атоочтор жалпы заттар, анан энчилүү заттар деп бөлчүлүк, Жалпы заттар деген эмне эле? Ал бир тектеги заттарды, жан-жаныбарларды жалпы жонунан атайт, Мисалы, ит, уй, аюу, түлкү, жер-жемиштерден кызылча, өсүмдүктөр гүл, бактар, алма, тоок, бүркүт, өрдөк буларды жалпы жонунан айтты, Айбанаттар, канаттуулар, өсүмдүктөрдү. Ал эми энчилүү ат деген бир тектеш заттардын, жан-жаныбарлардын ичинен бирөөнү бөлүп көрсөтөт, же болбосо ага энчиленип коюлат. Мисалы, кумайык деген итке энчиленип коюлду. Бул энчилүү ат. Карагер бул минген ат. Аккула, билесиңерби? Аккула бул Манастын минген аты. Тайтору бул Каныкейдин тайторусу, Рекс итке коюлган ат. Атайын энчиленип, бирөөнү көрсөтүп, энчиленип коюлган аттар. Алгыр, Норуз майрамдардын аттары, окуялардын аттары дагы бул энчилүү атка кирет экен, Курманайт, Торозайт, адамдын аттарынан Жазгүл, Алмаз жана башка толтура адам аттарынын баары энчилүү аттар болуп саналат. Анан чыгармалардын аттары Бугене, Жамиля, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Мына ушулар чыгарманын аттары энчиленип коюлган аттар, булар энчилүү аттар болуп саналат. Эми силерге тапшырма берем. Силер үйдөн класстер кылып канаттууларды жазасыңар. 10-15 канаттуу жазсаңар болот. Билген канаттууларыңарды үйдөгү ата-энеңерден, бир тууганыңардан сурасаңар болот. Таранчы, чабалекей, тотугуш деген сыяктуу канаттууларды жазып чыгасыңар. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта тургула.